Талас районундагы орто мектептин окуучулары үчүн бир жылда бир жолу атайын ачык эшик күнү уюштурулат. Анда окуучулар мекен сакчылыгында кызмат өтөгөн жоопкерлердин жашоосу, укук коргоо органдарында иштеген кызматкерлердин бир күндүк иши жана мыйзам бузган жарандардын жоопкерчилиги тууралуу маалымат алышат. Негизги максаты бул жаш өспүрүмдөрдү келечекте бир аскер кызматына тартуу, мекенди сүйүү, ошондой эле патриоттулукка үндөө максатында ушу Талас райондук ички иштер бөлүмү уюштурдук ушул ачык эшик иш чарасын. Бизде ушул чек ара кызматында, андан кийин өзүбүздүн ички иштер бөлүмдөрүндө жана убактылуу кармоочу жайларында ушуну ачык эшик күндөрүн уюштуруп турабыз. Бул күнү окуучулар мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылып, күн-түн кызмат өтөгөн чек арачы жоопкерлердин бир күндүк жашоосу менен таанышты. Ар бир окуучу үчүн ачык эшиктер күнү кызыктуу. Анткени мында окуучулардын патриоттук сезими ойгонуп, жоопкерлердин жашоосу менен жакындан таанышат. Быйыл 11-классты бүтөм. 11-классты бүтүп алып армияга барып, мекенге кызмат кылайын деп. Бияктан келип, сезимдер өзгөчө. Ошо көз менен көргөн башкачараак болду бизге. Ошол аскерлердин жашоосун кандай иш алып барат, армияга келгенде кандай болот, ушуну баарын көрдүк. Кандай кийимдерди кийет, кандай нерселер менен иш алып барат. Ошо баары кандай болот экенин көрүп атак. Буюрса бизде балдардын баары эле армияга келебиз деп ойлойм. Мамлекеттик чек ара кызматынын Талас облустук башкармалыгы жана Талас райондук ички иштер бөлүмү биргеликте ар жылы уюштуруп турат. Бул ачык эшик күндөрү уюштурулган себеби аскерге чейинки дайындык ар бир мектеп окуучулары менен өткөрүлөт. Биз баягы өздүк курамдын аң сезимин көтөрүү максатында, патриоттук сезимин көтөрүү максатында ушундай сабактарды өткөзүп турабыз. Иш чаранын соңунда окуучулар жоопкерлердин жатаканасында, ошондой эле эс алуу бөлмөсүндө болушту. Бегайма Сымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас району.